Мына могу суу жана жер кодекстери эртерээк келсе, Аскарбек Сапарбекович, ошол да элге аябай жардам пайда болот эле да. Балбазарлык аны полностью сиздер менен чогуу тегерек столдорду өткөзүп бүтүрүп, киргиздик, жакынкы убакта сиздерге келет, жокорку мешке алып киребиз. Ошол Экөөнүккө. эки кодекс келсе, жанакы суу чарба каналдардын баарын мына рахмат, быйыл да ар бир райондон бирден алдыңар, эми баарын өткөрүп алып туруп, эртерээк тездээк оңдоп чыгышыбыз керек болуп атат ошону. Жер кодексинде билесиңер да, азыр жана амиссия мыйзамы боюнча элдерде дагы эле суроолор болуп атат да. Ошону да өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Аскарбек Сапарбекович, таш короолор калып калыптыр, сарайлар калып калыптыр. Элдер барган сайын ушуну айтып атышат да. Ушул жагынан да бир карайлычы. Жарайт, ошонун баарын дээрлик киргиздик. Канча аябай көп талкуу болду да. Ооба, анан 309 менен 449 токтом болуп калды азыр ошол баягы. 494. 394. 309 менен 494. Ошол боюнча мисалы чоң кемин боюнча да айттым эле, кээ бир жерлер. Ушул боюнча да кайра иштебейлиби? 490 чоң кемин боюнча бул баягы жалпысы 600 гектарга жакын жер, сиз барган жерде 293 гектар ушундай. Аны мен мына мурдайында сүйлөштүм, өзүнчө кезигейин айтам. Ооба, сүйлөшөлчү бир ушул. Себеби элдер деген бул баягы биз улутту элди бириктирбей эле кайра чатакка алып келе турган, эми баары эмес, кээ бир жерлер. Реформалар жакшы Өзгөчөлүгү бар жерлер бар, чоң кеминдей болгон 1 гектардан бөлүп. ошолорду бир карап коелучу.